Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын Германиядагы ардактуу консулдары менен жолугушту. УКМК Алмамбет Салиев мыйзамсыз баюуга шектелип кармалды. Нарында жугуштуу оорулар ооруканасы ачылды. Коронавируска каршы россиялык Спутник V вакцинасынын 80 000 дозасы келди. Кытай коммунисттик партиясынын башкы катчысы жана Кытай эл республикасынын төрагасы урматтуу Си Цзиньпин мырза, Кытай коммунисттик партиясынын 100 жылдык мааракесин утурлай, мен Кыргыз республикасынын жана жеке өзүмдүн атымдан сизди жана сиз жетектеген Кытай коммунисттик партиясын, ошондой эле меймандос Кытай элин чын жүрөктөн куттуктаймын. Кытай коммунисттик партиясы 1921 жылы түптөлгөндөн тартып, Кытай элин жетектеп, анын жаркын келечеги үчүн күрөшүп келген. Кытай эл республикасы түзүлүп, Кытай улуту өнүгүү жолуна түшкөн. Кытай коммунисттик партиясынын ийгиликтүү жетектөөсү астында Кытай реформа саясатын ийгиликтүү жүргүзө алды. Социалдык экономикалык жактан ылдам өнүгүүгө жетишип, элдин жашоо деңгээли жогорулады. Дүйнө жүзүндөгү кадыр баркы күндөн күнгө артты. Бүгүнкү күндө Кытай дүйнөнүн экинчи ири экономикасына айланды. Дүйнө мамлекеттеринин өнүгүшүнө үлгү болду. Сиздин даанышман жетекчилигиңиз астында Кытай биринчи 100 жылдык максатын толугу менен ишке ашырды десек болот. Жакырчылыкты жоюу күрөшү толук ишке ашты. Жашоо деңгээли боюнча орточо жетиштүү коом түзүлдү. Коронавирус пандемиясы башталгандан тартып, сиз Кытай коммунисттик партиясын жетектеп, элиңиздин саламаттыгын биринчи орунга коюп, пандемияга каршы өз убагында активдүү чараларды көрдүңүз. Дүйнөдө эң биринчилерден болуп, коронавирусту жеңдиңиз жана экономиканы калыбына келтирдиңиз. Мен сиздин ушул жетишкендиктериңизди чын жүрөктөн куттуктаймын. Кыргызстан Кытай мамлекетинин албан ийгиликтерге жеткендигине абдан кубанычта. Ошондой эле Кытай коммунисттик партиясынын жетектөөсү менен Кытай эли өзүнүн бийик кыял тилектерин жүзөгө ашырат деп ишенебиз. Кытай эл республикасы түзүлгөндөн тартып, көз карандысыз жана тынч дипломатиялык саясатты, дүйнө жүзүндө тынчтыкты сактоону, бүткүл дүйнө жүзүнүн жалпы өнүгүүсүн илгерилетүүнү колдоп келет. Ошону менен бирге адамзаттын прогрессивдүү ишин илгерилетүүдө эбегейсиз роль ойнойт. Сиз сунуштаган адамзаттын бирдиктүү тагдыры жамаатын куруу идеясы чоң тарыхый мааниге ээ. Ал адамзаттын өнүгүү жана алдыга илгерилөө багыттарын көрсөттү. Ошондой эле дүйнө коомчулугуна кеңири таанылып, мактоого ээ болду. Кыргызстан менен Кытай ынак коңшу, достук мамиледеги жана стратегиялык өнөктөш мамлекеттер. Эки мамлекеттин ортосундагы мамиле ылдамдык менен өсүүдө. Жакынкы жылдан бери Кыргызстан бир алкак бир жол долбооруна активдүү катышууда. Кытай менен бирге көптөгөн пайдалуу долбоорлор ишке ашырылды. Ушул жылдын февраль айында сиз менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө биз эки мамлекеттин мамилесин тереңдетүү жана эки тараптуу пайдалуу кызматташтык тууралуу пикир алмаштык. Кытай мамлекети көп жылдан бери Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүп, элдин жашоо турмушун жакшыртуу, пандемияга каршы күрөшүү жана башка тармактар боюнча көптөгөн жардамдарды берип келет. Кыргыз өкмөтү, Кыргыз эли Кытай өкмөтүнүн жана элинин бизге болгон терең достук мамилесин унутпайбыз. Кыргызстан ар дайым Кытай мамлекетин эң туруктуу өнөктөш катары көрөт. Мен сиз менен биргеликте эки мамлекеттин ынак, коңшулук, достук жана стратегиялык өнөктөштүк принцибин улантып, жаңы ийгиликтерге жетишүүсүн колдойм. Дагы бир жолу Кытай коммунисттик партиясынын 100 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Кытай мамлекетине ар дайым өсүп өнүгүүнү, боордош Кытай элине тынччылык, аманчылык жана бакыт каалаймын. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын Германиядагы ардактуу консулдары менен жолугушту. Өлкө башчысы Садыр Жапаров бүгүн 17 июнда Кыргызстандын Германия Федеративдүү Республикасындагы ардактуу консулдарынын делегациясы менен жолугушту. Мамлекет башчысы ардактуу консулдардын ГФР менен достук алакаларды өнүктүрүүгө кошкон чоң салымын белгилеп, Кыргызстандын Германиядагы жарандарына көрсөтүлүп жаткан жардамдары үчүн ыраазычылыгын билдирди. Германия менен кызматташуу Кыргызстандын тышкы саясатынын Европа багыты
багытындагы негизги артыкчылыктарынын бири катары калаарын кошумчалады. Мамлекет башчысы чет өлкөлүк инвестициялардын мамлекеттин өнүгүшүндөгү ролун жана маанисин айтып, Кыргызстанда инвесторлорду ар тараптуу колдоого жана аларга жагымдуу шарттарды түзүп берүүгө даярдыгын баса белгиледи. Өз кезегинде ардактуу консулдар эки мамлекеттин пайдасы үчүн ишмердүүлүктөрүн улантып, мындан ары дагы Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы достуктун көпүрөсү болууну улантууга даяр экендиктерин билдиришти. Ушул эле күнү мамлекет башчысы буунун башкы катчысынын жардамчысы Мириана Сполярич Эгерди кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө ар кыл багыттардын кеңири чөйрөсүндө биргелешип кызматташуунун актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы буунун тутумунун Кыргызстандын өнүгүүсүнө кошкон зор салымын белгилеп, уюмдун агенттиктерине туруктуу өнүктүрүү жаатында өлкөдөгү ишмердиги жана Баткен облусуна көрсөткөн гуманитардык жардамы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал эми буунун башкы катчысынын жардамчысы Мириана Сполярич Эгер буунун түзүмдөрү өлкөнүн чек ара райондорунун жашоочуларына кошумча колдоо көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн иликтеп жаткандыгын баса белгиледи. Ошондой эле ал кыргыз тарапты кызыктырган бардык долбоорлорду ишке ашырууга көмөк көрсөтүүгө даярдыгын билдирди. Мы хорошо понимаем роль и значение иностранных инвестиций в развитии государства, поэтому с момента избрания президентом Кыргызской Республики я привержен к тому, что всячески поддерживать инвесторов. Мы уделяем особое внимание созданию благоприятных условий для иностранных инвесторов в Кыргызстане. УКМК Алмамбет Салиев мыйзамсыз баюуга шектелип кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиевдин мыйзамсыз байыганы тууралуу фактылар аныкталганын билдирди. Мекеме 17-июнда тараткан маалыматка караганда, ал бул кызматта иштеп турганда мурдагы президенттин кызматтык артыкчылыктарын пайдаланып, мамлекеттик түзүмгө зыян келтирип, укук коргоо жана мамлекеттик органдардын сот системасынын ишине активдүү кийлигишкен. Алмамбет Салиев мамлекеттик кызматта иштеген мезгилде аффилирленген жактарга каттоодон өтүп, өзүнүн расмий кирешесин кымбат мүлктү сатып алгандыгы аныкталган. Ушундай жол менен алынган чоң каражатты көп кабаттуу үйлөрдү жана башка соода объектилерин куруу үчүн курулуш компанияларынын бирине жумшаган. Атайын кызмат ал компаниянын атын атаган эмес. Нарында жугуштуу оорулар ооруканасы ачылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева Нарын облусуна иш сапарынын жүрүшүндө шаардагы жугуштуу оорулар ооруканасынын ачылышына катышты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Бакашеванын айтымында медициналык жай керектүү медициналык жабдыктар жана суюк кычкылтек системасы менен жабдылган. Ал Министрлер кабинетинин атынан ооруканага 3,5 миллион сомго медициналык жабдык тапшырды. Белгилей кетсек, жугуштуу оорулар ооруканасынын курулушуна 79,2 миллион сом сарпталган. Оорукана 70 орунга ылайыкталган жана анда 10 жандандыруучу орундук бар. Кыргызстанга 17-июнда коронавируска каршы Россиялык Спутник V вакцинасынын 80 000 дозасы келди. Саламаттык сактоо министрлигинин республикалык иммундук профилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысованын айтымында, Кыргызстан менен Россиянын өкмөттөр аралык макулдашуусунун алкагында аталган вакцина сатылып алынды. Вакцинаны сатып алууга каражаттар республикалык бюджеттен бөлүндү. Вакцинанын эки компонентинин наркы $20 түзөт дейт ал. Ошондой эле жакын арада Кыргызстанга Sinopharm Кытай вакцинасынын 150 000 дозасы келүүсү күтүлүүдө. Бул тууралуу республикалык иммунопрофилактика борборунун башчысы Гүлбара Ишенапысова билдирди. Вакцина кайтарымсыз негизде гуманитардык жардам катары келет. Бирок Кытай тараптын шарты боюнча вакцинаны Саламаттык сактоо министрлиги өзү алып келиши керек. Кыргызстандан чөп, арпа жана буудайды экспорттоого тыюу салуу сунушталууда. Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги Кыргызстандан 3-чү өлкөлөргө чөп, арпа жана буудайды экспорттоого тыюу салууну сунуштоодо. Бул тууралуу кабар агенттигине министрликтен билдиришти. Маалыматка ылайык макулдашуу министрлер кабинетинин кароосуна жиберилди. Бул чектөөлөргө Toyota кошулган деп айтылат маалыматта. Учурда суу тартыштыгынан улам чөптүн кымбатташы байкалууда.